4 бутагына 4 түрдүү бүчүр уланган. Бул башка сорт. Бул дагы башка сорт. Бул дагы башка сорт. Бул дагы башка сорттогу шабдалы. Күзүндө уланган августта. Былтыркы жылы август айында данектен ташталган көчөттөрдү улагабыз. Алдыбызда турат, азыр көктөгөн. Азыр мына ошо жандан чыккан өсүндүлөрдү жапайларын алып салышыбыз керек. Келиңиздер. Азыр астынан чыккандарды алабыз. Бул жерде ушул бир секретти практикамды бөлүшүп кетким келет. Сиздер да кылсаңыздар болот. Данегинен тигип, чоңойгондон кийин августта ушундай Т формасында бүчүр салып койсоңуздар болот. Тукандар азыр мынакей астынан чыккандарды бүт алып салабыз. Так, буларды алдык, буларды алдык, буларды алдык. Мына көрдүңүздөр, мына ал уланганы. Мына ушул уланган. Бирок толук алып салганыбыз жок. Көпчүлүгү мына ошону толук бойдон алып салышат. Натыйжада азыр бир курт бар. Мына ушул учунан өзөктүн башынан барат да, мына жерден тешип, ичине кирип, натыйжада уланган жаңы бүчүрдү кургатып жок кылат. Токтотуп коет өсүмүсүн. Жылда таза кылып алып койот элем. Азыр антип албай калдым. Азыр мынакей ловушка деп коебуз, мынакей мыналар. Эгер курт келип буларга кире турган болсо, кичине өскөндөн кийин буларды алып коебуз. Бул өсө берет. Ошон үчүн буларды толук алып салбастан ловушка үчүн коюп коебуз. Пока вакыт бар. Дагы бир аз вакыт өскөндөн кийин буларды кайра алып койсок, булар өсө берет. Мынакей бул бүчүр салынган. Сиздерге көрүнүп турат мынакей. Булар өсүүнү баштады. Буларга азыраак азот жана суу берип турсак, буюрса күзгө чейин сонун болуп өсүп калат. Кийинки жылга буюрса, мунун шабдалысын жесе болот. Мына туугандар.